Bu жақшы бизнес екен да қысылақ. Мал бағып емеғаннан ушулар жақшы екен. Башта 1 жыл жақшы қараппыз да, билбей. Анан ошо 2-2 деген методдорду колдонуп, ошондон кийин сөлжандарыбыз көбөйүп. Жаз бүттү, эми үлгүрбөйм дебеңиз. Азыр күздө дагы керек болсо кыштын күнү азыркы заманбап үйлөрдө бир аз жылуулук берүү менен гана бул сөлжанды көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Башында коркуп аттык эле, эми көбөйүп жакшы болуп калды. Мына өтө чоң көлөмдөгү сөлжан сатып албай эле аз-аздан көбөйтсөңүз, капчыгыңызга бир канча эсе үнөмдүү болот. Сөлжан бизнеси азыркы учурда өтө актуалдуу болуп жаткан чагы. Ал эми биздин ошол сөлжан алып жаткан элдердин арасында, адамдардын арасында көбүнчө кандай сорттору көп болот экен. Мисалы, кээ бирөөдөн алсак мындай болот атат, башка бирөөдөн алганда мындай, тескерисинче жакшы же жаман деп эки түргө бөлүнгөн учурлар болот атат. Бул боюнча эмнелерди айта алабыз, бирок чындыгында азыр кайсыл жактардан Калифорния сөлжаны деген менен бир канча Өзбекстан тараптан дагы сөлжандар келип жатат. Андыктан сөзсүз түрдө ишеничтүү адамдардан гана сөлжан сатып алган жакшы. Антпесе акчаңызга, эгер сиз анын сөлжаны көп экен деп эле кызыгып алып алуу менен сиз тескерисинче утпай эле акча жоготуп калууңуз толук ыктымал. Бир досуман сөлжан алдым эле. Анан ошону алып келип онуга салып коюп, ушу Ноорузда салган эле ошойдон сөлжан аз батпай кетти. Мынау толду, дагы ояка көчүрөйүн деп капка салып койдум. Ошо сөлжанды багыш оңой эле экен. Суу чачып турасың. Ошо суу чачып нумдулук кылып турсаң эле болду, көбөйө берет экен өзү менен өзү. Башында коркуп аттык эле, эми көбөйүп жакшы болуп калды. Мынау иш оңой эле экен. Суу чачып нумдулук кармап турсаң көбөйө берет экен сөлжан. Өзү менен өзү болду. Азыр эме тууп калды, тукумдары көбөйүп, сөлжан батпай кетти да, короче. 30 тоннадай бар эле. Бул бизнестин келечеги кандай деп сурагандар дагы көп болуп жатат. Бул бизнести мен ишенимдүү түрдө айта аламын. 2 жыл өтө каттуу иштесеңиз болот. 2 жылдан кийин эмне болот дей турган болсоңуздар, бул бизнес токтобойт. 2 жылдан кийин, 2 жылга чейин сиз сөлжан сатсаңыз, 2 жылдан кийин биогумустан көп пайда ала аласыз. Эмнеге дегенде, бул сөлжанды биз кадимки эле тоок баккандай же болбосо мал баккандай эле үйдө багып калабыз дагы. Анын биогумусун биз дыйкандарга, багбандарга сатсак болот. Бул нерсе токтобойт деп мен ишенимдүү айта аламын. Мисалы, мына мал карап, кышы менен мал карайда, жазындасы жайлоо кетип калат экен. Онун сүтүн, айранды эле жакшы иче албайт экенбиз. Ошо барып бояктан кайра сүт жок болуп келет. Онан ого караганда мына биогумустун пайдасы жакшы экен деп ойлойм. Себеби мына ар жерде шыпырындыларыбыз, көңдөрүбүздү ошо ыргытпай, чогултуп ошо биогумус салып, салкын жерлерге суу чачып жаап койсоңуздар, ошо кара көң, биогумус ошондор жакшы болот экен. Себеби буну биз мына 1 жыл 2 жылдан бери ошону байкадык. Ошо мисалы үйдөгү ошо почокторду деле, мына картон кагаздарды деле кыркып арасына салып койсоңуздар, ошо ого эме питание болот экен, баягы касал болбойт экен. Бул иште сезон барбы деп көп сурашат. Албетте сезон бул азыркы учур. Жаз бүттү, эми үлгүрбөйм дебеңиз. Азыр күздө дагы керек болсо кыштын күнү азыркы заманбап үйлөрдө атайын от жагуучу каналарда бир аз жылуулук берүү менен гана бул сөлжанды көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Демек сиз жазда өтө чоң көлөмдөгү сөлжан сатып албай эле аз-аздан көбөйтсөңүз, капчыгыңызга бир канча эсе үнөмдүү болот деп айтып кетебиз. Бул жакшы бизнес экен да, кысылак. Мал багып эмеганнан ушулар жакшы экен. Малдын сүтүн азыр айылда 20 сом болсо, бунун чыккан гумусу 20 сом экен, өзү 200 сом экен. Ошентип болсо болуп кетсе богуда экен. Көп адамдар сөлжан багууда эмнени айтышат. Мисалы, мен 10 килограмм сөлжан алдым эле, же болбосо бир кап сөлжан алдым эле, аны бир 5 тонна же 1 тоннага салдым. Кийин ал сөлжандарды таппай калдым деген көп нерсе болот атат. Бул жерде сөлжан саткандардын бир айтпай кеткен жагдайы бар. Бул 2-2 методу. Бул 2-2 методу менен гана сиз сөлжанды өтө бат көбөйтө аласыз. Себеби 2-2 методун колдонбосоңуз, сизге бул сөлжан пайда алып келбей калышы толук ыктымал. Сиз сөлжанды көбөйткөнгө чейин
1 жыл, 2 жыл, балким 3 жыл жоготушуңуз мүмкүн. Андыктан сөзсүз түрдө 2 методун колдонуңуздар. Эгер ал кандай дей турган болсоңуздар, толугураак маалымат берип кетебиз. Бул жерде номерди калтырабыз. Ошол бул жерге чалып, ал кандай метод экендигин билсеңиздер болот. Себеби бул нерсени көпчүлүк айтпайт. Айтпаган үчүн мен мисалы сөлжаны сатканда көпчүлүк дээрлик бардыгы десем болот, бул нерсени билбейт экен. Мен сөлжан саткан адамдар сөзсүз мурун сөлжаны алып жүргөн адамдар болуп, алар сөлжанды кандай көбөйтүү методун билбейт экендигине мен ынандым. Андыктан мен ар бир сөлжан алган инсанга бул методду сунуштайм. Биринчиден капчыгына үнөмдүү болот, экинчиден бул иштен сөзсүз түрдө киреше тапканга мүмкүнчүлүк аларда болот. Биринчи мына бүйөгүбүздү баштаганда бир тууганыбыздан алып, баштап 1 жыл жакшы карабаппыз да, билбей. Анан ошо кургап калып атыптыр. Кийин ошо 1 жыл карай албадык. Анан мына быйыл кийинки жылы ошо кичине интернеттерден карап, ошо 2-2 деген методдорду колдонуп, ошондон кийин сөлжендарыбыз көбөйүп, ошо чоңбай эне сөлжендар көбөйүп, ошо жакшы Кудай кааласа ошо ишибиз жыйынтыгы чыкты деп ойлойм. Ошо бүйөгүбүз болсо бүйөгүбүз, сөлжан болсо сөлжан сатка даяр. Баштайм деп эле бул нерсени YouTube'дан көрүп коюп эле олтура бербей, азыр баштаңыз. Себеби бул нерседен эгер пайда алам дей турган болсоңуз, азыр канча эрте баштасаңыз ошончо жакшы. Анан болушунча канча көп көлөмдө баштасаңыз, ошончо көп киреше ала аласыз жана ошончо тез убакытта бул нерседен пайда алганга, каражат топтогонго мүмкүнчүлүк бар.